Саламатсыздарбы достор. Бүгүн биз HTML программа тилин үйрөнөбүз. Ошондой эле бизге биринчиден программа тилин жазуу үчүн бизге программа керек. Анда эмесе биз бул программа тилин жазууга көптөгөн программалар бар. Мисалы Sublime Text бар, VS Code бар, ошондой эле Brainscape бар. Буну мен колдоном. Ошон үчүн мен жаңы баштап жаткан программисттерге ушуну сунуштайм. Ошондой эле биздин сабак урок аябай көп болуп кетиши мүмкүн. Себеби мен HTML, CSS тилдерин мындайча айтканда нөлдөн баштап үйрөнөбүз. Анда эмесе чогуу кеттик. Бул Brainscape'тин мен ссылкасын калтырып коем. Ошол жактан кирип скачать этип алсаңыздар болот. Анда эмесе Brainscape программа тилин ачабыз. Ошондой эле биз рабочий столго бир папка ачабыз. Папканын атын жөн эле my web деп коеюн. My web экб. Ушул папканы эле алып келип бул жака таштайбыз. Окей. Бул уже биздин папкабыз бул жака түштү. Эми бунун ичине мышканын оң жагын басып туруп эле жаңы ичине файл сактайбыз. Мындайча айтканда HTML программа тилин уже бул жактан баштайбыз. Файл бул жерге биз index.html деп жазабыз. index.html. Окей. Бул HTML тили мындайча айтканда азыр биринчи өзүбүздүн кодубузду жазып баштайбыз. Ошондой эле биринчиден бизге doctype HTML и ошондой эле HTML автомат түрдө өзүнүн немесин ачып берет. Треугольник. Бул жагы бизге head керек. Азыр мен биринчи сабакты өтүп берейин. Калганында мен бул ар бирин сиздерге түшүндүрүп берем. Ар бир кодду. Бул head'тин ичине жазыла турган дагы коддор бар. Ошондой эле бизге head'тен кийин body керек сөзсүз түрдө. Body тело. Body керек. Эми биз бул body'нын ичине жазып көрөлү. Өзүбүздүн текстибизди. Hello world деле. Hello world. Окей. Эми head'тин арасына title'ды басабыз. Так, жерге title. Бул title деген эми ошол сайттын аты, мындайча айтканда. Ошол жерге сөзсүз түрдө title'га жазыш керек. Hello world деп туруп эми сохранить этип көрөлү. Бул жактан файл басып сохранить этсеңиздер болот, жана Ctrl+S дагы бассаңыздар болот. Болгон Ctrl+S бассаңыздар, бул автомат түрдө сакталат. Эми өзүбүздүн бул папканын ичине кирип туруп эле кирсек, бул жакта уже автомат түрдө index.html сакталып калды. Биз жана Brainscape'тин ичинен биз бул файлды ачып алдык. Эми биз буну текшерип көрөлү. Мына көрүп турабыз, бул жерде hello world деп уже жазылды. Окей. Эми ошол текст эле биз эми сразу өзгөртүп көрөбүз. Мондай деле кылбасаңыздар болот, өзүңүзгө ыңгайлуу болгону кандай удобный болсо ошондой кылыңыздар. Бул жерге биз привет мир деп көрөлү. Привет мир деп чыкты. Ошондой эле дагы бир немеси бизде бул жерде meta char setибиз калып кетиптир. Ал meta char set деген могул тамганы мисалы азыр бул сизде ачылышы мүмкүн, могул привет мир депчи. Ал эми сиз эгерде ушуну сиз серверге или хостинг өзүңүздүн сайтыңызга орното турган болсоңуз, могул суроо белги или кандайдыр бир шрифт ачылбай калышы мүмкүн. Ошондуктан биз бул жерге сөзсүз түрдө дагы бир кодду коебуз. Meta char setти орнотушубуз керек. Бул head'тин алдына эле бул жерге жазабыз. Meta char set UTF-8, UTF-8
8 и кнопочка треугольник и Ctrl-S и иштеп көрөбүз. Болду, иштеди биз. Мындайча айтканда бул сөзсүз түрдө коюлуш керек бул код. Эгерде бул код коюлбай турган болсо, кийин могул привет мир деген же болбосо башка тексттериңиз өзүңүздүн немеңизде ачылбай калат. Мисалы, сайтка дейли, бир сайтты өзүңүз сатып алдыңыз. Азыр биз бул жөн эле через ноутбук, через браузер аркылуу эле ачтабыз. Ал эми башка бир өзүңүздүн сайтыңызга койсоңуз, бул привет мир деген башка шрифттер менен түшүнүксүз бир деңгээлге түшүп калат. Ошондон сөзсүз түрдө ушуну коюп алыңыздар. Бүгүн биздин биринчи сабак бүттү. Кийинки сабакта бул ар бир коддор менен дагы өтөбүз. Ошол видеого класс басабыз сөзсүз түрдө и могул программаны орнотуп алабыз. Биз урокту токтотпойбуз. Биз азыркы учурда мындайча айтканда челлендж көпкө чейин биз менен бирге болосуздар.